Кимдин үйүндө атасынан биринчи тамак ичип колго тамакка салып аткан болсо, анда бул проблема уже. Энесинен биринчи субханалла, энесинен мына өзүңдүн энеңен биринчи субханалла жанагындай тамакка кол салып аткан болсо, атасы жок болсо, энеси ошентип өтүрүп, баласы ошентип башта, уже үйдө проблема келди деген сөз бул. Түшүнүп атасыңар? Муну ар бирибиз кылып койсок болот экен. Эмне үчүн? Балам кое тур, чоң атаң келсин. Балам кое тур, чоң апаң келсин. Балам кое тур, атаң келсин. Балам кое тур, энең келсин. Кое тур, байкең остийсин. Кое тур, бул эмес, ана сен эң шашпа балам. Деген сөздү айтпай калыптырбыз. Карасаңыз, бул сүннөттө тура улууну сыйлоо. Же сүннөт эмеспи? Сүннөтпү? Эми аны ким унутуп калыптыр айтканды? Биз да турабы? Кез алдында тамак болсо, сүннөт алдына коюп койгула. Калган убакта алдына коюп койду, бүттү. Отура бер ошол жерде. Кайсы бош орун болсо, ошол жерге отура берсең болот, сүннөт. Туура, субханалла. Туура. Бул пайгамбардын адеби, пайгамбар отура эле деди. Бирок адепте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улууну биринчи сыйлады. Оң жагындагыны биринчи сыйлады. Бул адеп. Кайсы элдин адеби жоголсо, ошол элдин келечеги жок. Кайсы элдин үйүндө субханалла адеп жоголсо, ошол үй бүлөнүн келечеги, мамлекеттин келечеги жоголот. Унутпагыла. Эсиңерден чыгарбагыла субханалла. Бул нерсе айтып берип тажа элекмин дагы айтам деген оюм бар, Кудай кааласа. Иншалла.